Салам, мен атым Арген Бактыбек уулу. Биз Media Hub командасы менен 1 ай мурун жасалма паспорттар тууралуу иликтөөбүздү чыгарганбыз. Анда чет өлкөлүк кылмышкерлер кыргыз паспорту менен жүргөнүн биз аныктап, ал паспорттарды ким жасап берип атканын биз көрсөткөнбүз. Ошол эле иликтөөбүздө Арзыкан Матилаева аттуу каарманыбыз өмүр бою паспорт ала албай жүргөнүн айтып берген. Андан көп өтпөй, ошол ГРСтин кызматкерлери кайра чакырып, биз сизге паспорт алганы жардам беребиз деп иштерди башташкан. Андан кийин 1 ай өттү. Азыр эмне болуп атканын азыр көрөлү. Мына иликтөөбүздүн каарманыбыз Арзыкан Матилаева өмүр бою паспорт ала албай жүрүп, биздин иликтөө чыккандан кийин 1 ай өтүп паспорт алып калды. Бул АКЖ ушул паспорт алганы документтерди чогултуп, баарын топтоп, ушуга жардам берип жүрдү. Ушу иликтөө чыккандан кийин кандай болду? Жакшы болду, жакшы. Неме кылса болот экен го. Акыры неме ошол мурда башында барып эме кылып атканымда эч эле түү чыкпай аткан да. Анан бул иликтөө болгондон кийин түү деле чыкты. Баары бүттү. Ушу канча жыл болду ушул барып кайра барганыма өзү чынын айтканда 5 жылдан деле почти ошондон бери 10 жылдан ашты десем деле жаңылбайм да. Барам, кайра келет, анан жок экен, мунусу жок экен дейт. Ушинтип эле келаткан да. Анан силерге да рахмат, акыры түйүн чукуп таап, силердин күчүңөр менен алып алдым да айтканда. Ушу видео чыккандан кийин эле дароо реакция болуп, базар коргондон келишкен. Ушул видео чыккандан кийин эле базар коргондон чала баштады мага. Чалып, эже кайерде алгансыз деп эле кайра бир күндө 3-4 жолу да чалып атты. Анан прокуратурадан чалып атабыз, базар коргондон Жалал-Абадтан чалып атабыз деп чалып атышты тынбай. Анан кийин эмеге чакырды. Соңго ошол жерге Гүлбарчын деген кыз чакырды. Ошол жерге чакыргандан кийин анан базар коргондон 2 киши келди. Биз ошо паспортсулдан келдик. Сиздин иштериңиз боюнча деп. Анан акыры ошо Гүлбарчын деген кыз эмеден таап чыкты да, түп нускасын таап чыкты да, кыскасы. Анан эми силердин эмгегиңер менен мындай айтканда силерге да рахмат. Ошо ишиңерге ийгилик. Ошо кызымдын немеси менен. Ушул ай деле мындай оңой болгон жок да. Бүт документтерди топтоп жүргөңөр да кандайлар? Оңой болгон жок. Кайтор бүт баардык документтерди мен чогултуп жүрдүм. Булар сондогулар менден да суранышты, келиңиз сиз да көмөктөшүп коюп бизге жардам берип, могу документтерди бүтүрүп келиңиз деди. Мен барып квартальный документтерин бүтүрүп келдим, буйруса. Участкойго чейин бүт эмелерин пропискага коюп, ошол документтерин бүтүрүп эме болдук. Азыр калып аткан аябай мага ощущение аябай жакшы болуп атат. Өзүм мындай кубанып, түнү менен уктабаган убактарым да болуп атты. Кудайдан тиленип, Кудай паспорт алып калсынчы деп жаман эме кылдым. Анан бүгүнкү түнү дагы аябай уктабай, кыйналып, чочуп мындай эме паспортун тиленип аттым Кудайдан. Эртең менен анан бул сондон чалып эле паспортуңар келди, келип алып кетсеңиздер болот деди. Ой, сүйүнгөнүм ушунчалык чексиз мындай башкача болдум, мындай сөз жеткизди. Тиги Назира эле тиги кызына талда чыгып куттуктап, Наргиза да куттуктап, анан кирип кетти. Сондогулар да куттуктап. Эми паспортуңузду кандай колдоносуз эми? Паспорт керек экенин түшүндүм деп аттыңыз эле. Керек экенин түшүндүм, эми аябай жакшы колдоном. Эми бекитип жаныман чыгарбай жакшы колдоном эми. Больницага барганда. Сиңдериңиз Москвадан акча жөнөтүп турат. Сиңдилер Москвадан акча жөнөтүп турушат. Ушу айттым, дары-дармегиме ушулар жөнөтүп турушат. Ошолорду алганда эми өзүм алып турам да. Эми мен дагы ушул эжекке ден соолук каалайм да, ооруп калса эле мына коркпостон өзүнүн паспорту менен больницаларга алып барып, көрсөтүп, лечение алдырып, жаткырып эметем буйруса дагы. Эми жакшы ниеттерибиз, жакшы пландарыбыз бар. Эми загран паспортун алып берип, чет мамлекетке дагы чыгарганга аракет кылам. Барып көрүп келип, эми эл көрүп, жер көрүп дегендей. Ошол эми бул Media Hub'тун Али Токтокунов, ушундай эле Арген Бактыбек уулу, силердин жалпы коллекционерге да чоң рахмат, терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошол баарыңарды мындай кандай десем, ишиңерге ийгилик каалайм. Кут болсун паспортуңуз, биз дагы аябай кубанычтабыз. Да, аман. Биз ичине кирип, сондун кызматкерлери менен сүйлөшкөнгө аракет кылдык, бирок алар жогору жактан уруксат келмейинче силерге жооп бере албайбыз деп айтышты. Албетте биз Арзыкан Матилаеванын паспорт алышына биз кубанычтабыз, бирок биздин иликтөөдө берилген суроолорго биз толук жооп
азыркы чейин ала элекпиз. Ошол эле ГРС'тин мурунку кызматкери Амирбек Абдыкалыков азыр Сузак районунун Кыз Көл айыл өкмөтүнүн депутаты болуп отурат. Ал өз убагында ушул Саймайти жана Жураев аттуу эл аралык кылмышкерлерге паспорт бергени аныкталган. Деги эле юридикалык жактан мүмкүн таза болсо, кандайдыр бир моралдык укугу барбы ушул эл өкүлү депутат болгону. Биз бул чечим албетте Сузак районунун шайлоочулары чечсе керек. Биз өзүбүздүн иликтөөлөрүбүздү улантабыз. Биздин каналдарга жазылып коюңуздар. Көрүшкөнчө.